Менин атым Приветствую, Виталий меня зовут Белошапкин. Виталий Мен Белошапкин, Белошапкин я Pro со студиясынын кошо негиздөөчүсүмүн. Мен силерге смартфон менен Lightbox'то кантип тартууну жана ошол сүрөттөрдү кантип колдонууну айтып берем. Lightbox ошондой эле фотобокс катары белгилүү. Адатта бул кубик формасындагы ак түстүү, капталдарынан жарым-жартылай бир нерсе көрүнгөн, бир нече булактардан түшкөн жарык чачырап турган коробка. Комплекстүү жарыгы жана капталдарынан эч нерсе көрүнбөгөн бокстар бар. Биздики так ушундай бокс. Биздин Lightbox ар кандай фондор менен комплектелген, бирок эң башкысы ак фон бар. Lightbox'тордун артыкчылыгы эмнеде? Алар чоң эмес, үйдө же жумушта орнотуп тартса болот. Камера сатып алыштын кереги жок, смартфон менен тартса болот. Окуп үйрөнүштүн кереги жок, же жөн эле андагы жарыкты күйгүзүп тарта берсе болот. Комплектте ар кандай тапшырмаларга көптөгөн фондор болушу мүмкүн. Кемчиликтери эмнеде? Lightbox кесиптик шайман эмес. Ошондуктан ар кандай буюмдар үчүн так жана бирдей жыйынтыкка келүү татаал. Ар кандай буюмдар ар түрдүү болуп көрүнөт. Смартфон менен тартып жатып, силер чоң деталдаштырууну ала албайсыңар. Фотосүрөттөр даана эмес болуп, фотосүрөттөгү буюмдардын түсү реалдуу түсү менен дал келбей калышы мүмкүн. Ошондой эле фотосүрөттөр смартфондордун камераларынын настройкаларынын так эместигинен ар кандай жарык берүү боюнча түрдүү болуп калат. Кабыл ала тургандай жыйынтык болуш үчүн силер смартфондордун кымбатыраак модельдери менен тартышыңар керек. Себеби аларга камералардын жакшы модулдарын орнотушат. Смартфон канчалык арзан болсо, камерасы ошончолук начар болот. Төмөн детализацияланган жана туура эмес түстөгү фотосүрөт маркетплейстерге жайгаштыруу үчүн жарабайт. Эми демонстрация. Lightbox'то кантип тартса болот. Ак фонду коебуз. Жарыкты күйгүзөбүз. Буюмду жайгаштырабыз. Тешиктерди жабабыз жана тартабыз. Смартфондун өзүндө ак фон жарыгыраак болуш үчүн экспозицияны тууралап койсо болот. Анан бүттү. Артыкчылыктарды жана кемчиликтерди баалап көрүп, биз Lightbox'то тартуу көбүнчө социалдык тармактарга чыгаруу үчүн болот деген жыйынтыкка келдик. Анда модерация жана критерийлер жок. Ал эми фотосүрөттөр жалпысынан таза, тыккан түрдө болот. Ал демонстрациялык контент үчүн жакшы болот. Эсиңерге алгыла, Lightbox'то тартылган фотосүрөттөрдү кайра иштеп чыгыш керек болот. Көлөмдү теңдеп, ашык элементтерди алып, таштанды ызы чуулар жана башкаларды алып таштоо керек. Силер муну кантип жасашты интернеттеги үйрөтүүчү видеодон билсеңер болот. Сиз контентиңизди кантип жакшыруу керектигин дайыма ойлошуңуз керек. Башкалар кантип тартаарын дайыма көрүңүз. Муну менен силер өзүңөр өнүгөсүңөр. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.